Саламатсыңарбы каналдын катталуучулары, катталбай көрүп аткандар баарына салам. Кечээ күнү финансы боюнча прямой эфир жазадым эле. Мындай клеточный тетрадька жасагам, ошондон клеточный тетрадьтын сызыктары дагы биригип, жаман болуп калыптыр. Элдин баары эле билет, мен жакшы кылып видео тартканды. Негизи эле билбейм да. Тиги каналымда деле, бул каналымда деле ушу видеолорум жакшы чыкпайт. Телефонун качествосу да начарбы, кылып болгону ушундай болуп калды. Ошон үчүн бүгүн жөнөкөй эле камерага ушундай баягы жазууларды кайра мондай аппак тетрадька жазып чыгарып коеюн дедим. Колума мани бербек эле мен эшиктеримди краскалап атам. Булар числолор 8, 9, 14-нө чейин, 15-нен 21-не чейин. Биринчи күндөн воскресеньеге чейин жазганга аракет кылам. 460. Мен Беловодскийдин жанындагы айылда жашайм. Шаарга барыш үчүн биз бир күндө ушунча жол кире коротуп коебуз. 150 же 200дөн нары бери шаардын өзүнө, анан шаардын ичиндеги автобустар менен ошондо 460 короптур. Еда вне эшиктен тамак ичкенде, бул жерде мен өтө деле ичпегенге аракет кылам, потому что понимаю, я по финансам не могу это позволить. Тиги видеодо деле айттым. Мен өтө ошо 400 сомдук тамак иче албайт экенимди билем, ошон үчүн көп ичпегенге аракет кылам, бирок бул убакта мен была вынуждена ичкенге. Дары ичип атканыма байланыштуу бир жерге кирип обед иштим. Медицина 2700гө анализ тапшыргам ошол күнү. 330 дегенде бул күнү 250 сомго алып келдим такси менен. Калганы биздин балам экөөбүздүн бияктан барган жол киребиз 80 сом, 40 сомдон. Балама ушул алып барган күнү чай менен там сосиски в тесте алып бергем. Продукту можер 8800 болуп калыптыр да. 8000дик продукт алып келгем. Вата сатып алганбыз, шпаклевка сатып алдым. Интернетке ошол күнү 600 сом акча котордум. Ону расход кылган жокпуз. 2350гө муну дагы деле эстей албай атам эмне экенин. Ошону 130 сом жол кире коротуп алып келиптирмин. Проезд 340, 120. Бул күнү мен дагы немеге доктурга барып келгем. Бирок баягыда 2 автобус менен барчу доктурга эмес, бир эле автобус менен барчу доктурга, анан маршрутка менен барып келген окшоймун. 2 күндө эч кандай расход болгон жок. Ошол менен бир жумада мен жол киреге эле 1260 сом коротуптурмун. Еда вне дома 650 сом коротуптурмун. Мына могу жерде да обед ичип атам. Медицинага 2700, это только анализ. Продуктуга 8000, 2700 болгондо мен бул жерден дагы скидочный картасы бар экенин билбейм. Полный эле 100% стоимостун төлөй берем аквалабораториянын. Кийин билип калып, анан скидка алдым. Могу жерден 270 сом скидка алмак экеним көрсө, эрте билгенде. Продукту 8000, дом 3610, ремонт 350, интернет 600. Бул эмне шпаклевка десең, шпаклевка по дереву. Азыр мына эшиктерди краскалап атпаймынбы? Ошолорду шпаклевка алайм деп алгам. Ошондо бир жумада 17170 сом коротуптурмун. Бул жерде 8000 продукту, где-то 2500, 3000 именно на красное мясо, уйдун этине. А тооктун этин мелочь алып келгенде алып келе берем, аларды көп деле акчага өтө санабайм да. Анан крупный ушу көзүмө көрүнгөн расход это красное мясо болот. 15-16 расход жок экен. Продукту мына ушул 2000 болгондо уже 600-700гө тооктун этин алып келген болом да. 2240, красота 180, бигуди сатып алдым өзүмө. Огород 6500. Бул жерден мен 6000ге шланг, 500гө ошонун 2 темирин сатып алгам. Конок дегенде катыш негизи наркы видеодон дагы айттым. Менин туугандарым катышыбыз 5000ден, күйөөмдүн туугандары 5000ден 20000ге чейин болот, өзүнүн туугандары болсо. Күйөөмдүн досторунун катыштары 10.000ден плюс бир жака бара турган болсо дагы машинанын акчасы с человека по 2000 как-то обходилось, помню, Казакстанга барып келгенибизде. Ошолордун баарын жолдошум өзү көтөрөт. Мен ушуну көтөрө алам го деп ойлоп аткам, бирок мындан кийин 1000 сомго чейинкини эле мен көтөрөм, андан кийинкисин сен бер деп айтышым керек экен деп ойлоп калдым. Дом 733, по мелочи, там щетка, валик, двухсторонний скотч, ушундайлар сатып алгам. 900 сомго анализ тапшырдым. Ушул күнү мен билип атам, аквалабораторияда 400 сомго 10% скидочный карта сатып аларыңды болот экенин. А мен уже буга чейин аквалабораторияга почти что 15000дей акча коротуп койгом. Жакшы эле скидка тапмак экенмин да. Мен билгенимден эле биринчи ооруп аткандагы эң биринчи анализим 2500 местный врач жиберген. Андан кийин кайра тияка барганда немедеги врач жиберди.
онкологиядагы врач. 2,5 миңге ага бирди тапшырдым. Онколог маммолог жиберди 3,5 миңдик анализге, ага бирди тапшырдым. Этаж 7 10 миң болуп атабы. Кайра эндокринолог дагы бир анализге жиберет. Мен бирине запись болом, уже анализ менен кел деп айтат да. Ал 3,5 миң, 13,5 миң. Так, ошо менен мына мен 1350 сомду ушул жерден неме кылмак экенмин, экономить этмек экен, билбегенден ушинтип могул күнү алып атам. Я здесь уже почти что 2 недели с лишним проверяюсь и анализдерге толтур акча куруткондугум. Продукты 440 дейт, мындай, значит, овощ ошондой эле алып келгем да. 40 сом дегенде көбүнчө эле биз жана душес деген суу бар го, ошону сатып алып ичкенде да. А 50 сом в основном нандыкы. 2 лепешка алып келсек, бир күндө балам экөөбүз полный ошону жеткиребиз. Соответственно, коюу тамак жасасам, а эгер суюк жасасам бир күнгө жетпей калат. Уйга 6100 дегенде жем алдым. 400 сомду жол кире кылып алып келдим. Жемди дагы салып келем да машинеге. И чөп алдым, торпокко 1380. Муну уйга кошпогонумдун себеби ошондо отдельно жазам деп ойлогом, бирок кийин поняла, что общий эле 10 миң закладывать нужно, потому что торпогум откормго кирди уже, торпогум эми кургак чөп жеп баштайт. Ушул неделяда 20,463 сом короптурмун. Эми мен айттым, менин ооруп баштаганымда, тиш жазатканымда эмес, именно ушу тамагым ооруп баштаганда конвертимде 40 миң сом акчам бар болчу. Азыр конвертимде андай акча жок. Ушул акча каяка кетти билиш үчүн ушундай запистер жүргүзүп баштадым. Анан телефонумдун памяти да начар болгон үчүн нету смысла хранить телефонду. Ошон үчүн YouTube каналда боло берсин деп дагы бир жерде ошол жака жүктөп атам. Мына доходду айтпай эле турайын, 40 миң акчам бар болчу. 17,170 биринчи неделяда кетти, 22,830 калыптыр. Экинчи неделяда 20,463 сом расход кылдым. Ошондо баягы 40 миңден 2,467 эле калган экен да, ушу продуктыларга кошкондо. Значит, ооба реально ушунча коротуп коюптурмун. Эми ушу менен эмнени айткым келет, кыздар, мен где-то бир 8-7 жылдан ашык Россияда, Москва шаарында иштеп, ошол жакта жашадык, балдар да ошол жакта болду, квартира была съемная, 40 миң эле. Чоң балам иштеп, ошол 40 миң акчаны, квартираны өзү төлөйт эле. Прямо это была его обязанность. Иштебей калып, жумуштан жумушка жок болуп калса эле, күйөөм экөөбүз чогулткан акчадан бербесек, если ты уходишь утром на работу, себеби у меня был маленький ребенок, и нужен был человек, который всегда будет смотреть за ним. Окууга алып келип, окуу элек убакта үйдө ошо бала менен болгонгочу, ошон үчүн были такие правила. Эртең менен жумушка чыктыңбы, сен үйдө жоксуңбу, значит, квартираны сен төлөйсүң. Эгер сен иштебейсиңби, анда сен үйдө отурасың, кичинекей баланы сен карайсың, тамакты сен карайсың, квартираны сен тазалайсың, продуктуну сен алып келесиң. Зато за квартиру будет платить кто-то другой, тот, кто работает. Ошондой правила эле. Ошон үчүн 40 миңди чоң балам дайыма төлөйт болчу. Күйөөмдүн акчасы в основном капитеткенге кетет эле. Анда бул үй жок болчу да, бул үйдө алек элек. Анан менин акчам болсо продукты, одежда. И мелкие расходы. Балдар тияка барам, бияка барам деп калат эле. Кыргызстанга келип кетиш керек болуп калчу. Ошондо менин акчам көбүнчө ошондой немелерге кетет эле, расходниктерге кетет болчу. Биз ошондой план менен чогултуп анан ушул үйдү сатып алганбыз. Анан бияка келгенден я расслабилась, что ли, билбейм. Мен мисалы билип калдым, что бир кишиге биякта 10 миң, мындай нормальный эле ичип жегенге 10 миң акча керек экен. Эч жака чыкпай, не шиковать, кафелерге барып, шаарга күнүгө барып, хотя бы неделясына ойноп келгенге эмес, просто ушу Беловодскийге чыгып келип, нормальный продукты жеп, кирип чыгып, өзүң жумушун жасагангачы. Анан ушу балам экөөбүзгө 20 миң керек экен деп билет элем дагы. Общий эле сумманы мондай 40 миңди салгандай эле конвертке салып коет элем дагы. Ушунун ичинен продукту алып берет элем. Анан ай бүткөндө смотрю, у меня там 22 тысячи осталось, мен уже начинаю экономить. А эгер, если у меня там 28 калып кала турган болсо, эгер, анда начинала смело тратить. Ушинтип ооруп калгандан кийин мен уже айдын башында караганда эле 40 миңден вообще эле канча миң, 5 миң, 8 миң, 10 миңге жетпеген акча калыптыр. Шашып эле 6 июньда карадым, точно помню. Ошол акчам неметкенде, у меня в депозите тоже кичинекей эле суммам бар да. 3 миңди ошол жака сразу котордум дагы. Кийин дагы ошол жака 1000 коштум. Анткени акчам аябай кетип калды. А я все-таки рассчитываю, что кийинки жылга ушул акчадан кичине болсо да калат, чтоб был толк, что я столько пахала все лето дегенчи. Ошондой новости. Так что ошол жактан көрүп аткандар болсо, дагы бир жолу айтам, өтө жакшы ойлонгула бияка келерде. Подушка безопасности хотя бы бир кишиге 10 миңден 3 ай, 4 ай кыйын болсоңор вообще 1 жылдык подушка безопасности менен келиш керек. Это еще считай, что мен балага кийим алган жокмун, школа бүтүп калганына байланыштуу. Считайте, у меня свое жилье, аренда бербейм, свет деле төлөйм. Считайте, что это теплое время года, көмүр алган жокмун, свет арзан дегенчи. Ушундай болду. Ошону жакшылап ойлонуп, ошого карап план түзгүлө. Ушундай тиякта отуруп алып көп ойлоно алсак, кыргызстандыктар кандай жашап атат экен, канча кетип аткан, ой барсак кандай болот да, эмндай болот да, продукты арзан деген менен на самом деле мен Россиядан жүргөндө эле неделясына 10 миң коротот болчумун продуктуга.
бияка келгенде деле эми конечно инфляция түшүнүп атам, бирок эгер ошол кезде Россияда 10 миң көрүп аткондо бияка келип 8 миң көрүп атмак экенбиз да ошол продуктуну алыш үчүн. Азыр бияктан 10 миң көрүп атам, Россияда ошол продуктуну алыш үчүн 12 миң 12 миң 500 көрүп атмак экен. Ошондой эле айырма бар. И стоит ли ради этих 2000 вот так вот пландарды рушить, приезжать сюда, если балдар мектепте аяктуу окуп аткан болсо, тем более. Может быть, лучше перетерпеть мындай ситуация бүткөн үчүн. Если ВМО эле, конечно. Или повременить, балдарды төрөгөнгө балалуу болушкачы бир бала менен уруштуруп турабыз. Ошондой ойлор болуп атат кыздар. Азыр кийинки видеодо 3-неделяны и сколько у меня в накоплениях ошону көрсөтөм.